Ташкентке келген таныштар, достордун бардыгы ушу Бешказан деген чайханага келип сүрөттөрүн жөнөтөт. Бүгүн мен сүрөт жөнөтпөйм, бүгүн мен видео кылып атам силерден өзгөчөлөнүп. Чын эле Орто Азия боюнча ашты Ташкентте ушу Бешказанда жакшы демдейби? Көрөбүз азыр. Бешказан чайханасынын кухнясы экен, мына. Özbekistan alıp kazan 500 kilogram açtı. Bunu aldık, açıldı. Taşkent Plus. Beshqazon degan bayağı legendarный açtın çayxanasında özlerinden çay var ki Beshqazonda. Gelip жүргөндөр болсо, билсеңер керек, чайлары вообще башкача мындай. Мощный чайлардан экен да. Ыдырыс жакып айтканда Кытайдагы $110,000 чайдарды. Баш келгиче шакарапты жакшы элесиңер, шакарапты бир көрөлү, кандай шакарап жасайт. Өзбекстанда, Кыргызстанда шакарабы жок, ашты элестетүү кыйын да. Кыргызстанда айрыкча түш. Ашта кел. Көптөн бери шакараптын мындай чыныгы даамын сезелекмин. Мындай даам дегенде кандай? Айылда баягы өзүбүз жасаганда натуральный продукттардан, натуральный помидорлордон ушундай даам болсун эле. Башты эки бөдөнөнүн тукуму, жумурткасы. Тазы менен эттерин анда майдалап, мына жүзүмдүн баягы жалбырагына бышырган. Билбейм, атын эмне деп коет муну. Ушундай. Башты көрөбүз. Etin orada şeker bilen alakta bizde. Aşağıda son ne bunday? Son degende kanday? Orta dele bizde hazır şunday aşağı sapalgan. Biraz başka sarap olsa gerek dağımlara degen bir ошондой этти деле ошондой мындай жумшак кылып бышырып майдалап туруп салып коюп бизде деле ошондой алды. Оштогу Ташкент ашы менен Бешқазандын ашы бирдей экен, мен үчүн даамдары бирдей. Эгерде Ош шаарында Ташкент Пловду жеп жүргөн болсоңуздар, Ташкентке эс алганы келсеңиздер, лучше башка мындай Ошто жок менюну көрсөңүздөр деп сунуштайсың. Бешқазандагы аш Оштогу биздин Ташкент Пловдун өз эле экен даамдарынан бери. Мен бир аз мындай даамдар башкача болсо керек деген. Жакканы Бешқазандын чайы менен могул шакарап. Айылдагы мен жаш кезде жеген шакарап. Ошол сунушту. Эгерде буга чейин келип Бешқазанда жеп кеткендер, силерге кандай сезимдер болгон билбейм, бирок мага ушундай болду. Ташкентте өзү 3 миллион адам жашаса, азыр мына 2025-жылы 4,5 миллион адам болуп калды да, бир жылда эле. Себеп дегенде 1,5 миллион Кытай келип кошулуп кетти да. Ташкентте дагы бизге окшоп Кытайлар басыпты, Кытайлар аябай көп. Баягы индус пакистосторубуз эми пайда боло баштаптыр мындай уруктарычы. Бизде дагы ошентип пайда болгонго, бул Ташкентте дагы ошондой боло баштады. Ошол Бешқазанга келсек, Бешқазан чайханасынын ашын туура эмес деп эле, мен жаман дебедим. Мощный аш. Болгону Оштогулар, Оштун поварлары өтө мындай мощный поварлар экен. Оригинал менен не оригиналдын
баягы салыштыруусун бузуп коюптур да булар. Оригинал менен не оригинал айырмасы жок. Оштогу дагы оригинал, бул дагы оригинал болуп калды. Ташкенттин өзүндөгүдөй. Таам ошол. Анан атак мына Оштон сырттары башка жактан келгендерге бул мощный эле аш болот. Эң сонун таамдары мощный, жасалгандары чай менен шоколадты кошкондо мощный болот. Бешказанда эми азыр миллиондогон адамдарды күнүнө обслужение кылып, кызмат кылып, урсактарын тойгозуп чыгарат экен. Ийгилик, баягы меймандос болуп жүрүңүздөр, сиздер биздер жакка барыңыздар, биз сиздер жакка келели деген. Ошол атак Бешказан 2026 жылы 6 казан кылып, бир меню кошуп, атайын оштуктар үчүн өзгөртүп койсоңор жакшы болот. Ошо ашты не болуп, мен негизи аштын сабызын көп жей бербейм. Анча эле кошуп жок коем да. Ошо аштын сабызын жебегендер болсо, комментарий жазып койгула.